Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, чарба иштери боюнча директордун орун басарлары жана АЭС инфраструктураны толтуруу боюнча билим gov.kg'ге киребиз. Андан кийин ылдыга түшкөндө мына чыгат. Мынакей мектеп инфраструктурасы чыгат. Ушуну басабыз. Буга чейин кирчүсүңүздөр керек. Анан Вайтиди басабыз. Бул котолгон ушунтип котолуп калыптыр. Вайтини басабыз. Андан кийин мисалы бул меники, мен кирген үчүн мисалы кээ бирлер бирлик компьютерден кирип аткан болсоңор, завхоздордогу директорлор дагы анда поддерживающий записini басабыз. Андай болбосо жөн эле өзү шарылышы завхоздун эмеси чыгып калат өзү. Вайт мынакей. Бир жер болсо мына жерден эме чыгып калат, мынакей завхоздукун табасаңар, менде көбүсүн эме болот, завхоздукун табасам мынакей. Пароль түшүп калат, сразу эле вайтты басабыз. Мынакей чыгат. AES деген, ушуну басабыз. Анан дагы кайрадан киребиз. Вайтти, анан разрешить басабыз. Разрешить баскандан кийин ушул бизге школьный инфраструктураны толтуруу боюнча эме чыгат, информация школа деген басабыз. Бул жерде мынакей общая информация, здание учебного заведения, территория учебного заведения деп ушулар эме чыгат. Онун тарабында турган көк бул ушул бөлүм, ушул блок толду дегенди билдирет. Мен буну толтургам, мисалда көрсөтөм сиздерге. Толбогон болсо жарым жартылай болуп ушуну эме көгөрүп калат. Ушунун ичине кирип толтурушубуз керек. Мисалы азыр общая информацияга киребиз. Бул жерде адрес дегенде мектептин юридикалык ошол эмедеги көлүктөгү адресин жазабыз. Мисалы Жалал Абад областынын Нөкен району, Садырбаев айыл өкмөтү, Маса айылы, Тудумбетов 55 деп жазгам. Анан мектептин собственности муниципалдык болот бул жерде. Жеке менчик болсо жеке менчик, мамлекет болсо мамлекет жазабыз. Бизде бир эле корпус бар. Канча эме бар. Кээ бирлерки мисалы мектептин ичинде эки блок болуп, мектептин ичинде эки блок эстелет, бир блок эстелет ал. Кошумча бир корпус болсо, мисалы узакта, мисалы башка чек арада болсо, анын тек паспорт отдельно болуш керек. Ошол болсо, ушундай здание болсо, эки деп эстелет. Эки блок болот. Общий мектептин эмеси боюнча, план боюнча канча орундуу ошону жазабыз. Анан мектептин сменасы, эки смендүү менде. Биринчи сменде канча окуучу окуйт, экинчи сменде канча окуучу окуйт. Ошону бөлүп жазсаңар, анан кийин өзү автомат түрдө 99 өзү чыгып калат. Андан кийинки бөлүм ал жерде эмени кошобуз. Мектепке не тиешелүү болсо, госак, техпаспорт, антитеррор паспорт, ушулар эмне кандай документтер болсо, ошонун баарын ушуга киргизебиз. Мисалы, ал үчүн загрузить файл басабыз. Загрузить файл баскандан кийин, мисалы, мен директор деген папкамда турат, мына AES деген папка бар. Ошол жерден тандайбыз. Баарын тандадым азыр. Загрузка болуп атат. Ушинтип лож деп чыгып калат да, мен сураштырып билип, анан дагы общий группага кабар айтам. Калгандары ушинтип кийинки блоктога кирип толтуруп кете бересиздер.